Саламатсыздарбы? Азыр биз өзүбүздүн спикерибизди күтүп атабыз. Байланышка чыкканынан 1 мүнөттөн кийин баштайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Анда четинен баштай берсек эфирибизди. Негизи Улуттук банк жарандардын кайрылууларына чоң маани берет да. Атайын Улуттук банктын башкы офисинде коомдук кабылдама бар. Ал жака жарандар келип, жазуу түрүндө документ аркылуу кат да таштап кетсе болот, кайсы бир арыз даттануулар боюнча. Ошондой эле WhatsApp номер жана башка да байланыштар иштейт. Бүгүнкү темабыз ушу Улуттук банкка кантип, кандай арыздар менен кайрылса болот. Биздин бүгүнкү эфирибиздин коногу дайыма биздин түз эфирлердин коногу деп койсом болот. Көп келип убакыт бөлүп бизге суроолорубузга көп жооп берет. Эркин Мамат Ибраим уулу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башкы инспектору. Саламатсызбы, Эркин? Саламатсыздар. Ошо биринчи башынан эле баштайлы. Мына коомдук кабылдама, Улуттук банктын коомдук кабылдамасына кандай маселелер боюнча кайрылса болот? Улуттук банкка туура айтасыз, көп кайрылуулар келет. Биз өзгөчө жеке жактарды, жеке жарандардын кайрылууларына токтолуп кетели. Себеби азыркы учурда биздин бөлүмгө жеке жарандардын кайрылуулары алардын финансы кредиттик мекемелер менен болгон мамилесиндеги түзүлгөн кыйынчылыктар менен байланыштуу кайрылуулар болот. Анан ошондой эле андан тышкары бизге юридикалык жактар деле кайрылат. Алар көбүнчөсү банктык мыйзам боюнча түшүндүрмө сурашып, ар кандай ошондой сыяктуу суроолор менен кайрылышат. Мен айтып кетет элем биздин катталуучуларга. Сиздер түз эфирде өзүңөрдүн суроолоруңарды жөнөтсөңүздөр болот, комментарий, ой пикирлерди калтырсаңыздар болот. Биз сөзсүз түрдө аны окуйбуз, анан экспертибизге жеткиребиз. Ал эми ага чейин биздин да суроолорго жооп берип кетсеңиздер. Ушу улуттук кабылдама, коомдук кабылдама боюнча Улуттук банктын кандай байланыш жолдору бар, коммуникация каналдарын атап кетсеңиз. Улуттук банкка жарандар көпчүлүк жолдор менен кайрылса болот. Эң негизгиси бул жазуу түрүндөгү кайрылуулар. Андан тышкары Улуттук банктын өзүнүн расмий интернет сайты бар. Ошол интернет сайты аркылуу кайрылса болот. Ошондой эле Улуттук банктын электрондук дарегине кайрылса болот. Андан тышкары биз Улуттук банкта биздин WhatsApp каналдарыбыз бар. Ал WhatsApp каналдын телефон номерлери баардык Улуттук банктын расмий сайтында жайгашкан. Андан тышкары биздин бөлүмдүн керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн өзүнүн номерлери бар, телефон номерлери бар. Ал номерлер баардык коммерциялык банктарда, Улуттук банктын сайтында жайгашкан. Биз ал номерлер боюнча түздөн түз консультация беребиз. Ошондой эле биз жеке кабыл алуун дагы жүргүзөбүз андан тышкары. Айтып кетсеңиз, мисалы үчүн ошо кайрылуулардын ичинен сиздин бөлүмүңүзгө ошо керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча ошол тууралуу дагы айтып кетсеңиз да, банктар боюнча да кайрылат. Ошол кайрылуу болгондо мындай кандай Улуттук банк кандай жардам бере алат, кандай кеңештерди бере алат жарандарга? Эми кайрылуулардын мазмуну ар кандай болот. Көбүнчөсү кайрылуулардын саны көпчүлүгү ар кандай кредиттик маселелер боюнча жардам берүү боюнча кайрылуулар бар. Андан тышкары азыр өзүңүздөр билгендей алдамчылыктын, шылуумдардын кылмыш иштери көбөйгөнүнө байланыштуу ошолордон жабыркаган жарандар дагы кайрылып атат. Алардын саны дагы тилекке каршы азыр көбөйүүдө. Эң негизгилери ошолор да. Демек, жалаң эле ошо жарандар, банктын колдонуучулары, керектөөчүлөрү гана кайрыла алабы, же кайсы бир мекемелер же юридикалык жактарда кайрылышы мүмкүнбү?
эгерде юридикалык жактардын кандайдыр бир финансы кредит мекемелери менен талаш суроолору болсо, алар деле албетте кайрылса болот. Биз баардык келген кайрыларды тегиз карайбыз. Бизде мындай юридикалык жак же жеке жак деп бөлүнбөйт. Юридикалык жактар көбүнчө ошо банктык мыйзам тарабынан түшүндүрмө берүү моменттерин, түшүнүксүз моменттерин боюнча түшүндүрмө берүү кайрылууларын жолдошот да улуттук банкачы. Негизи эле буга чейин окуп кетти элем, ушул коомдук кабылдамага кайрылуу жыл башынан бери бир 600дөн ашуун кайрылуу болуптур. Бул жалаң эле ушу улуттук банкта эмес, улуттук банктын облустуктагы бөлүмдөрүндө, өкүлчүлүктөрүндө, Баткенде дагы ошол жактан дагы кайрылуулар түшүптүр. Негизи ошо кайрылуулар боюнча ошо айтып кеттиңиз, телефондук, мисалы телефондук мошенничество боюнча, ошол боюнча дагы анан кандай чараларды көрөт да улуттук банк, ошол эле телефондук алдамчылык болобу же болбосо дагы ошол эле банктын атына кайрылды дейли, ошо кандай рекомендация береби коммерциялык банкка, ошол тууралуу кененирээк айтып кетсеңиз да. Жогоруда айткандай, кайрылуунун мазмунуна жараша биз иш жүргүзөбүз да. Эгерде банктарга кандайдыр бир жардам берүү кайрылуулар келсе, биз өзүңүздөр көпчүлүгү билгендей, улуттук банк түздөн түз банктык ишине келишүү укугу жок. Биз ошол кайрылууларды банкка жолдоп, ушуну болушунча жардам берүү мүмкүнчүлүгүн карап деген сыяктуу каттарды жөнөтөбүз. Алдамчылык болгон учурда биз бул жерде аябай тез арада ошо кайсы банктын кардары болуп, ошол жабыркаган кишиге жардам берүү максатында банкка түздөн түз кайрылып, ошол кишинин счетторуна же башка тиркемелерине байланыштуу болгон маалыматты сурап, колдон келишинче толук маалыматты беребиз. Андан кийин алдамчылыкка чалдыккан кишилер, эми бул жак кылмыш иш болгонуна байланыштуу, эң биринчиден эле укук коргоо органдарына жөнөтүлөт. Биз дагы ошол кеңешти эң биринчилерден болуп беребиз да жарандарга. Андан тышкары көбүнчө ошондой да. Ошо мисал катары айтып кетесиңерби, сиздин өзүңүздүн практикаңызда сиздин эсиңизде калган ошо кайрылууларда, мисалы эмес, биздин дагы катталуучулар көрсүн да, мисалы ушундай кайрылуу келди, анан кандай чаралар колдонду деген сыяктуу. Эми кандайдыр бир кайрылууну өзгөчө бөлүп айта албайм, бирок эң өкүнүчтүүсү азыр ол эсте калганы, көптөгөн кишилер ошо алдамчылыкка чалдыгып, аябай көптөгөн сумма акча каражаттарынан айрылып жатышат да. Ошол бизди абдан өкүндүрөт. Мен дагы айтып коеюн биздин катталуучуларга, деги эле биздин көрүүчүлөргө, улуттук банктын коомдук кабылдама улуттук банктын башкы офисинде жайгашкан, Дариги Чүй 168, ошондой эле Бишкек шаардык телефон аркылуу байланышса болот, 61 04 66, жана биздин WhatsApp номерлер да иштейт, 0551 890 000. Ушул боюнча дагы чалып, кандайдыр бир арыз даттануулар болсо ошого чалып кайрылсаңыздар болот. Анан дагы бизде азыр биздин катталуучулардын суроолоруна токтололу. Ай 5652. Улуттук банктан чалып документтин дагы көргөзүп жатышат. Бул көбүнчө телефон алдамчыларга байланыштуу экен да. Бул маалда мисалы үчүн ошо көбүнчө кишилер ошол улуттук банктын атын айтканда ишенишет, анан ошол кезде кандай чаралар көрүлөт? Эми жогоруда жана айтылгандай, алдамчылар көбүнчө ошо жарандарга чалууда өздөрүн улуттук банк кызматкери же башка мамлекеттик мекеме кызматкери тааныштырышат. Эми себеби кандай? Психология элдики мындай да, мамлекеттик кызматтардан, мамлекеттик мекемеден чалса ишеничтүү деп ошолго басым жасап, көп кишилерди ошо алдоого мажбур кылышат да, алданууга мажбур кылышат. Биз
Не демекпиз? Дагы бир жолу кайталап кетебиз. Улуттук банк эч кандай жеке жактарга кат жөнөтпөйт, чалууларды кылбайт. Чалууларда өзүңөрдүн жеке персоналдуу информацияны эч качан сурабайт. Ошону эң биринчиден жарандардан эске алып жүрүшүн суранат элек. Айтып кетсеңиз, дагы бир суроо болуп атат. Г Баябанова дейт. Арызды кимдин атына жазыш керек? Арызды Улуттук банктын төрагасына Тургунбаев Мелис Жусупжановичке жазыш керек. Анда сиздин дагы айта турган нерселериңиз барбы ушул тема боюнча, арыз боюнча? Мисалы үчүн сиздер түздөн түз ошо арыздар менен иштейсиздер да. Сиздерде эң көп, мисалы үчүн, кайсы маселе боюнча эң көп арыздар болуп атат? Анан ошого байланыштуу чындыгында эле ошол арыз мындай, кандай десем, ошо чоң проблема болобу же кээде мындай чоң проблема болбосо деле арыз жазган күндөр дагы болобу? Эми элдер ар кандай маселе менен кайрылса болот бизге. Биз айта албайбыз чоң проблема болгондо гана кайрылгыла же анча мынча көп кичке эле проблема болсо да кайрылгыла деп. Жок, Бул айтайын жарандын негизи, чындыгында эле негиздүүбү арыздардын көбү? арыздардын көпчүлүгү 100%га жакыны баары эле негиздүү болот. Ушул эме кылып кетесиңерби? Мисалы, бул сфера боюнча ошол эле эми банк сферасында деле көп эле эмелер бар да, мындай спецификалар, же пайызды азайтуу боюнчабы, же болбосо пайызды туура эмес берип койдубу, ошондой бир какой-то эме кыласыңарбы, бөлүп сфералар боюнча? Эми статистика боюнча токтоло кетсек, акыркы жылдары кайрылуулардын мазмуну өзгөрдү. Сиз туура байкап, туура суроо берип атасыз. Мисалы 20-жылдары көпчүлүк жарандардын кайрылуулары кредит боюнча пайызды кыскартуу, кредитти жөөп берүү маселелери боюнча кайрылчу. Бирок убакыт өткөн сайын жарандардын финансылык сабаттуулугу дагы жогорулап, бул сыяктуу кайрылуулар азайып келатат. Азыр информациялык технология өркүндөгөн сайын банк дистанциялык услугаларын көп внедрять эткенине байланыштуу азыр көпчүлүк кайрылуулар ошол маселе менен байланыштуу болуп атат да. Мисалы, электрондук капчыктар, андан тышкары акча которуулары, ошол сыяктуу кайрылуулар азыр уже көбөйүп калды. Жанакы башында айтып кеткендей, кредит боюнча жардам берүү маселелери тууралуу андай кайрылуулардын саны кескин азайды. Бул деген, демек, кредит алып аткан адамдар көбүнчө мындай рационалдуу ойлонуп, анан ошону төлөгөнгө аракет кылып атат дегенди түшүндүрөт да, Менин оюмча ооба. Анда мен дагы бир биздин комментарийлерди карап кетсем, азырынча комментарийлер жок. Биз темабызды орус тилинде улантсак, бирок биздин катталуучулар өздөрүнүн суроолорун кыргыз тилинде да уланта берет. Биз кайсы тилде комментарий же суроо келсе, ошол тилде жооп бергенге аракет кылабыз. Уважаемые наши подписчики, мы продолжаем наш эфир на официальном языке. И тема нашего прямого эфира звучит: на что и как можно пожаловаться в НБКР. Гость нашего эфира Эркин Мамат Ибраимулу, главный инспектор отдела защиты прав потребителей Национального банка Кыргызской Республики. И первый вопрос: по каким вопросам можно обращаться в адрес Национального банка? Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. По каким вопросам можно обращаться в Нацбанк? Если будем делить категорию обращающихся, остановимся на физических лицах. Физические лица могут обращаться по всем интересующим вопросам, связанными с поднадзорными Нацбанк органами. Если они являются клиентами банков и других финансовых учреждений, неважно, если они ощутят то, что их права нарушаются, или же их обманули, они вот в таких случаях они могут напрямую к нам обращаться. Также бывает обращение юридических лиц. Юридические лица также могут обращаться по вопросам, связанным с проблемами с финансово-кредитными организациями. Но большинство юридических лиц обращается к нам по вопросам предоставления разъяснений в банковском законодательстве, по банковскому законодательству.
Мгм. А вот давайте остановимся на статистику именно обращений. Какого характера, какие были раньше обращения и как сейчас меняется, если сделать такую выборку, да, специфики именно обращений. Характер обращения, содержание за последние несколько лет очень сильно изменилось. Допустим, возьмем предпандемийную ситуацию и начало пандемии. Очень большое количество обращений в Нацбанк поступало именно по вопросам предоставления преференций по кредитам. Это то либо списание процентов, либо приостановление процентов, либо отсрочка, так как в то время эти вопросы, эти проблемы были актуальны для населения. Потом со временем количество таких обращений значительно уменьшилось. Мы это связываем прежде всего с повышением финансовой грамотности населения. Уже ведется большая работа по разъяснению вопросов, связанных с кредитованием, где Нацбанк в многих своих публикациях публикует информацию касательно того, что Национальный банк, как надзорный орган, не может вмешиваться в гражданско-правовые отношения граждан именно в части, вот, где они кредиты брали. У нас нет таких полномочий, чтобы мы дали кредитным организациям указания там, о предоставлении какой-либо преференции по кредитам. А сейчас характер обращений изменился, он стал как бы более качественным, потребитель тоже растет, финансовая грамотность потребителя. Многие обращения касаются уже технических вопросов, связанных с платежными системами в связи с их развитием. К сожалению, вместе с этим также, если брать 2024 год, выросло количество обращений, связанных с мошенничеством. Обращаются к нам с письменными обращениями, и не только с письменными, жертвы мошенников, которые, вот, к сожалению, стали жертвами и лишились некоторых денежных средств. Мгм. А если вот возьмем, да, допустим, возьмем вот эту тему, вы сказали, что очень растет проблема телефонного мошенничества. Если вот человек обратился, вот какие меры, как может помочь Национальный банк гражданину, который пострадал от финансового мошенничества? Давайте начнем с рекомендации. Мы прежде всего, еще раз, пользуясь случаем, хотели бы порекомендовать всем гражданам ни в коем случае не переходить по незнакомым ссылкам, не отвечать на незнакомые телефонные номера, также не предоставлять свои персональные данные, неважно там по телефону или по WhatsApp-каналам незнакомым лицам. Мошенники, видите, они тоже растут, это как бы интеллектуальный вид мошенничества. Они все время развиваются, и их уловки тоже не стоят на месте. Они могут предоставиться сотрудниками разных госорганов, будь то Национального банка, будь то любого другого госоргана. А психология у людей так сложена, то что, услышав, что звонят с госорганов, люди в большинстве случаев из-за своей доверчивости доверяют и беспрекословно выполняют указания мошенников. В свою очередь, мошенники, пользуясь вот этой доверчивостью граждан, получают доступ к их электронным кошелькам, к их счетам, и откуда уже они беспрепятственно выводят средства. Как мы можем помочь? После обращения к нам мы непосредственно сразу обращаемся просим принять очень быстрые реактивные меры. Далее мы всем гражданам, так как мошенничество – это уголовное деяние, рекомендуем им в первую очередь после обращения в свой банк о блокировке своих счетов обращаться в органы внутренних дел, так как это входит в их обязанность, вот, расследование уголовных дел. А кто может обращаться в адрес Национального банка? Это только граждане, клиенты коммерческих банков, которые недовольны
тем или иным вопросам, или юридические лица тоже могут обращаться? Характер обращения в Национальный банк, он очень широк. Наш отдел непосредственно, отдел защиты прав потребителей, в основном работает с гражданами, физическими лицами, также юридическими лицами, у которых возникнут какие-то трудности при работе с финансовыми организациями. Но Нацбанк также ведет переписку со множеством другими госорганами в процессе своей работы, с поднадзорными организациями ведет переписку. Так что каких-либо ограничений в части обращения в Национальный банк нету. Любой гражданин, будь то физическое лицо или юридическое лицо, вправе обратиться в Национальный банк по интересующему их вопросу. Если вопрос находится в компетенции Национального банка, Национальный банк всегда предоставит ответ. Я хочу тоже добавить, что общественная приемная находится в здании головного офиса НБКР по адресу Чуй 168, а также вы можете связаться с общественной приемной по городскому телефону 610466. Кроме того, работает WhatsApp номер 0501 890 000. И, наверное, вот последний вопрос. Вы можете поделиться, да, обращением, который больше всего вас впечатлил? Как Или такового, вы помогли, да? Обычно, когда человек впечатляется, помогли. таких случаев предостаточно, когда Национальный банк выявляет нарушения на основании обращений граждан, помогает, принимает меры к поднадзорной организации, которая допустила нарушение банковского и не только в общем законодательства. Выделить какое-то сейчас я не могу, но сейчас очень, к сожалению, волнительные те обращения нас очень беспокоят. Мы очень сопереживаем, когда граждане обращаются, что они стали жертвами мошенничества, и когда с их счетов пропадают большие суммы. Опять же, телефонного мошенничества, Да. да? А вот вообще, когда вот большое скопление обращений граждан по какому-либо вопросу, по итогам Нацбанк что-то меняет в политике работы с комбанками, или там вы говорили, что вы переписки ведете с государственными, да, органами, что-то вот политика, ну, вот это влияет, чтобы решить системно какую-то одну или ту задачу или проблему? Естественно, каждому времени свойственны свои проблемы. Нацбанк постоянно проводит обширную работу в плане мониторинга своих нормативно-правовых актов, вносит изменения. Одним из факторов внесения как раз там могут быть обращения граждан, которые раньше проблемы такого рода не встречались, сейчас встречаются. То же самое возьмем мошенничество. Сейчас мы активно работаем по внесению новых нормативных актов в части дистанционного обслуживания населения. То есть это живой организм, он никогда на месте не стоит, и как бы обращение является одним из катализаторов введения вот таких вот новшеств в нормативно-правовые акты. Спасибо. И еще один комментарий есть. У вас можно взять кредит? Как мы до этого ранее говорили, Национальный банк не ведет деятельность с физическими и юридическими лицами. Мы надзорный орган, мы не предоставляем ни кредитов, ни любых других услуг. По таким вопросам нужно обращаться в финансово-кредитная организация нашей страны. Мне кажется, в этом плане наш прямой эфир очень полезен, да, вот, потому что многие люди действительно не всегда понимают, да, специфику деятельности Национального банка. И именно на таких прямых эфирах, уважаемые подписчики, вы можете задать свои вопросы, предложить свои темы, что бы еще хотели знать о деятельности Национального банка. Ну, я зачитала все наши комментарии. Если нет других вопросов, мы можем уже завершать прямой эфир. Также я хочу
напомнить, что у нас в прямом эфире был Эркин Маматыбраимоглу, главный инспектор отдела защиты прав потребителей Национального банка. Я всех благодарю за внимание и до следующих встреч. Спасибо. До свидания.